Саламатсыздарбы кадырман угармандар, жана бизди Facebook 24 ТВ аркылуу көрүп жаткан көрүүчүлөр. Азыр эфирде Баарын сүйлөшөбүз программасы. Аны мен бүгүн Орозгүл Арстанова алып барам. Биздин бүгүнкү коногубуз саясатчы, депутат Каныбек Иманалиев. Каныбек агай, биздин студияга кош келипсиз. Рахмат, арыбаңыздар, чакырганыңыздар. Биздин программанын аты айтып тургандай Баарын сүйлөшөбүз. Эми баарын сүйлөшпөсөк дагы эң негизги маселелер тууралуу, адабият, маданият, саясат тууралуу талкуулайбыз. Анан ушул сизге баштапкы эле суроо, кечээ Кыргызстанда чоң бир окуя болду. Манасчы Дөөлөт Сыдыков 14 саат 27 минутта манас айтып, мындай рекорд жаратты. Бул Гиннес китебине да катталат деген үмүтүбүз бар, буюрса. Анан ошол эле убакта экинчи дагы бир кайгылуу окуя, бул кыргыз билим берүүсүнө орду чоң болгон Каныбек Исаков агайыбыз дүйнө салды. Анан ушулар боюнча баштайлычы кепти. Биринчи ошол Каныбек Исаков Ош университетинин ректор болуп турганда, биз биякта оппозициялык маанайдагы депутаттар Бишкекте конституциялык реформага каршы 16-жылдын күз айы болуш керек. Кездешүү кылалы десек, бир да ректор макул болбой койду да. Ошондо Каныбек Исаков макул болуп, Ош университетинде кадимкидеги студенттер менен жолуктук. Ошондой саясий эрки, демократиялык принциптери бар. Ош университети азыр Кыргызстандагы эмес, Бишкектеги эң ири университеттердин бири. Мен билишимче жылына $5 миллион инвестиция тарткан. Реформатор инсан, бул кыргыз эли үчүн чоң жагатуу. Мен биз 2 жыл бою Садык Шернияз экөөбүз Москва университетинде кыргыз мектептерине 100 окуу китептин атын жазып, бекитип берилсек, 2 министр беките албай койду. Ушу бекитип бердиле да. Ишкер өтө өкүнүчтүү жагдай. Бирок жашоо деген ушундай экен, жакшы менен жамандык үзөңгүлөш жүрөт. Кечээ мампарлап кар жаап атканда мен да Борбордук аянтта болдум. Дөөлөт бүгүнкү күндүн алып манасчысы, бүгүнкү күндүн алып манасчылары Рыспай, Улан, Дөөлөт манасчылардын мындай болуп калды да, кызык окуя. Мен Саякбай Каралаев менен кантип ал кишеми биз бала кезде өтүп кетти да. Анан кийин Саякбай Каралаев жөнүндө кеңеш жазып китеп жаз деп айтты мага. Материал чогултам, болбойт. Анан кийин мөрзөсүнө барып Куран окутуп, кеңеш жазып менен. Анан ошондон кийин туруп жазып баштадым да. Мен манасчынын касиетине ишенем. Анан бизде адабиятта жазылып калган да, Саякбай 3 күн 3 түн арткан деп. Бул ошо өзү адабият чуккан, Ыбырай Абдрахманов жазса керек эле. А мен Саякбайдын өзүнүн интервьюсун таап алдым. Өмүрүмдө биринчи жолу Солтон Саарыда жүрүп 21 күн манас айттым деген. Бул не деген океан, неге деген чексиздик. Манасты бул көркөм өнөр дегендер жаңылышат. Бул андан да бийик. Себеби Саякбайдын ошол сабын эсептесем, 3 миллиондой сапты мээсине батырган өзү Москвада адамдын мээсин иликтөө боюнча Бехтерев атында институт бар. Анын директору академик Бехтерова кызы. Ошол айтат да, адамдын мээсине 70 000 маалымат батат да. Ал компьютер сыяктуу. Кээ бирөө унутчак болдум деп атпайбы? Жаңы маалымат алыш үчүн эскисин унутуш керек. Бул табигый нерсе. 70 000 маалымат батат экен биздин мээге. Саякбайга 3 миллион сөз батат атпайбы? Демек, Саякбайдын сыйкырын ачып берүүгө бүгүн илимдин күчү жетпейт. Саякбай бул космос. Экинчи ырчылык жагынан. Мен билгенден Италия ырчысы Плачидо болуш керек. 7 саат тынбай ырдай алат да. 7 саат тынбай ырдай алат. Саякбай бир ырдаганда 72 саат ырдап атпайбы? Демек, бул искусство эмес. Бул андан да бийик. Эмне экенин билбейм. Мен да күчүм жетпейт. Үчүнчү музыкасы. Эми дүйнөдө музыка илиминде 7 нота бар. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Виноградов деген орус окумуштуусу айтып атат. Саякбайдын үнүндө 28 нота бар. Звучание деп коет. Кээде Саякбай бүркүт болуп, шаңшып, ат болуп, кишенеп, бороон болуп, буюлгуп, бара болуп, ыйлап, эне болуп, каткырып, чай болуп, чал болуп, өксүп, жамгыр болуп, төгүлүп. Не гана болбойт. Муну ошонун уландысын кечээ көрдүк. Суукка карабай келген элге рахмат. Мен Дөөлөттүн айтарын эч шек санаган эмесмин. Дөөлөт менен биз бир жолу Санкт-Петербургга барып манас айтканын уккам, бир жолу Алматыда. Буга чейин мен ошол Рыспайдыкын бир 6 саат айтканын уккам.
уландыкын 9 саат айткан уккам, кече дөөлөт рекорд койду. Муну биз дүйнөгө жайылышыбыз керек. Бул бизде Кыргызстандын күбөлөсү болот, Венгер окумуштуусу Давыт Кара деген. Өзү келинчеги кыргыз. Ошол Америкадан грант утуп, ушул байыркы шаман же аян менен берилген искусствону иликтеп келип, дүйнөдө эки элде калыптыр дейт ушул. Алтайда 2 шаман, анан Кыргызда манасчылар дейт да. Муну китеп окуп манасчы боло албайсың. Китеп окуп академик болуш мүмкүн, доктор болуш мүмкүн. Китеп окуп жаттап манасчы боло албайсың. Манасчы бул башка дүйнөдөн келет да. Болбосо дөөлөт эгерде ошол 14 саат манас айтканды жаттаса, 200 жыл керек да аны жатташ үчүн. Биз депутаттар ант алабыз деп жаттап 3 күндө айланабыз. Ал болгону бир 30 эле сөз. Ырчылар 4 куплеттерди 2 жумада айланат. Бул өнөргө мен башым дейм. Болгондо да Манастын эстелеген астында ал жер эми Кыргыздын улут ордосу да. Ордодо туруп манас айтканы, жанантип тунук бозүй тигилгендиги, элдин дуулдап тургандыгы мен ичимен төлгө кылдым. Бир айдан бери Кыргызстанда обош кыйыш болуп атат. Анан ошол бир жөрөлгө. Ушу менен жанагы ооруда чыгып кетсин, ошол манас баарын арууласын. Анан ошол Саякбай деген китебинде мен бир манасчынын 10дан ашык өнөрүн айтып бергем. Манасчы бул биринчиден тарыхчы. Манасчы бул экинчиден санжырачы. Манасчы бул үчүнчүдөн дарымчы. Илгери манас айтып дарылаткан. Бала төрөлбөй атса манас айтып төрөтү жеңилдеген. Сагынбай өзү Соңкөлдү кыдырып жүрүп, сапкос орноп малдын бара ылаң менен оруп атканда Сагынбай манас айтып дарылаганда. Манасчы бул актер, манасчы бул дирижер, манасчы бул ырчы, манасчы бул энциклопедист, манасчы бир эле учурда комментатор, манасчы бир эле учурда баяндоочу, манасчы бир эле учурда оончу, деги койчу. Мындай дүйнөдө бир искусство тең келе албайт. Ошон үчүн Саякбай манас айтканда актер да, режиссер да, ырчы да, чоорчу да, дирижер да, не билдим баары. Ошон үчүн кече биз манас дүйнөсүн дагы бир дүйнөгө жаңырталдык. Гиннестин итебине киришине эч шек жок. Ошол жакта жанында жүргөн ким менен Элнура Кулуева менен Аман болго рахмат. Ошол жакта көрмандарга рахмат. Мына ушул нерсе биздин башыбызды кошот. А биз болсо саясатчылар майда чүйдө тиги президенттик башкаруу болобу, парламенттик башкаруу манастын жанында бул тең карызбаган нерсе. Бул капындай нерсе, бул чаң. Манаскер баарын жууп кетет. Анан ошол манас законун жазганыбызда юстиция министрлигинен кат келген. Эпос жөнүндө закон болбойт деп. Анан кийин ошол доордогу президентибиз Роза Исаковна рахмат, ал айтып, бул эме бул ыйык, бул чыгарма эмес, бул тарых деп. Анан кийин өзүнчө закон кабылданып калды. Ал мурун манасты эл сактап, эл коргоп келсе, мамлекет милдеттүү да. Агай, анан жакында эле сиздин Кыргыздар аттуу китебиңиз ошол Түрксойдун колдоосу менен 10 000 нускада басылып чыкты деди. Анан ушуга кичине токтоло кетсеңиз, канча тилде чыкты ошондо? Азыркы күндө 6 тилде чыкты. 3 жолу орусча, 3 жолу англисче, немисче, кытайча, Катарда арабча, Турцияда кыргызча, түркчө. Анан азыр которулуп атат француз тилине, анан азербайжанча которулуп бүттү. Анан азыр япон тили менен иран тилинде. Бунда Расул Гамзаттын менин Дагестаным деген китеби бар. Эстердин 50 жылдыгына тапшырма берет Расул Гамзатовго. Эстердин 50 жылдыгына арнап жаз деп. Ал жазып отуруп, анан кийин ошол гениальный китеп жазып салат да. Аны Аман Токтогулов которот. Өтө чебер которот. Алыкул Осмонов жолбош тересин жамган баатырды кандай которсо, Аман Токтогулов өтө чебер которот да. Ошо китеп биздин китепканада бар экен. Улам ар ким карай берип айрылып, 5-6 жолу жамалып, 5-6 жолу чапталган. Ошо китеп мага чоң таасир калтырган. Кийин орусчасын окудум. Орусчасынан да мыкты которуптур. Анан биз журналист болгондон кийин бир нерсе жасап калтырыш керек да. Журналистке өзү адамды майдалай берет да. Бүгүнкү маалыматың эртең кереги жок болуп калат. Бүгүнкү макалаң бүрсүгүнө кереги жок болуп калат. Анан материал чогултуп жүрүп,
ошол менин Дагестаным сыяктуу мен кыргыз элинин эмнеси менен тыш дүйнөгө суктанат, мактана алам. Ошол учурда мен президенттик администрацияда иштеп, анда Кыргызстан жаңы эркин мамлекет болгон. Келген кишиге биз калпак беребиз, чепкен беребиз. Бирин экини аны жүк катары алып жүрбөйүн деп мейманканага таштап берет экен. Анан келгендеринде Кыргызстан жөнүндө китеп сурайт. Мындай маалыматтык эмес, тарыхын, улуу адамдарын. Анан кийин мен бошураак эркинирээк ишке түттүм, Учкун концертине барып, 3 жылда жазып. Анан кийин улам азыркы күндөрдө мен аны жазып атам, толуктап турам да, улам жаңыртып турам. Бул кыргыз элинин байыркы салттары, үрп адаттары, касиеттери, өзгөчөлүктөрү, тарыхы, улуу адамдары, деги эле кыргызды кыргыз кылып турган эмне болсо ошонун баары да. Ал бөлөк элге укмуш болот экен да. Жөп жөнөкөй нерселер бар. Биздин ата бабалар ошол маданий цивилизацияга илгери эле жетишкен экен. Биз азыр опера театрын, филармонияны салып, азыр маданий жетишкендикке жетишебиз десек, биздин ата бабалар боз үйдө отуруп эле ошол цивилизациянын маданияттык, экологиялык, адамгерчилик тоо башына жетип койгон экен да. Бир тилчинин сөзүн угуп таң калдым да. Олимпиада деген сөз бар. Бул түрктөрдүн өлүм деген сөзүнөн дейт. Себеби жетишкендик үчүн өлүмгө чейин даяр болуп, туу чокусуна чыгып, анан өлүмдөн башындык эдиң деген. Бул грек сөзү эмес, бул түрктөрдүн өлүм деген сөзүнөн пайда болгон Олимпиада. Бир түркөлөк түшүндүрүп берип, тарыхын кенен айтып түшүндүрдү да. Жөп жөнөкөй нерсе бар да. Кыргызстарда бир жамандык болуп 70-80ге чыккан апа кайтыш болсо, сөз жок, 4 күндөн бир киши жууганга кирет. Мен түшүнчү эмесмин. Себеби өлүктү жууп атканда өз ажалы менен өлдү. Так калган жок. Муну эч ким өлтүргөн жок. Дал катар кетти экен да. Карасаң, ушундай же болбосо төө бооз болсо, башына келинге байлаганда ак жол салып коет экен да. Үркүтүп ийсең доо кетет да. Көрдүңүз, малга дагы ушунча мал жасаган. Же кулун желедеги кулун. Кулун бул бала да, бешиктеги баладай да. Кулунун желесин кесип кеткен, бул согушка чакырган экен да. Карабайсызбы кыргыздар кандай кылган? Кулунун желеси таза аруу, кулун сүт эмет. Мына ушундай баалуулуктарды биз жоготуп баратабыз да. Ошол китеп негизинен ошо баалуулуктарды даңазалап, анан 2018-жылы Москвада китеп көргөзмөсү болуп, шериктеш мамлекет деп. Анан ушул китепке башкы сыйлыкты беришти. Элчисинин кеңешчиси бар, Михаил Швыдко деген, ошо киши берди. Ошол мен Дагестаным деген китеп Гамзатовдун, ошондо мисалы алардын, мен да кыргызча которулган вариантын окуп калдым элем. Ошондо алардын мисалы биз тоонун элибиз, тоолук элбиз деп айтат. Анан жана бүркүткө болгон мамилеси, өздөрүн дайыма бүркүткө салыштырып, бийик учкан, шаңшыган бүркүт деп. Анан ата менен болгон, мисалы атасы менен баласынын диалогу дагы ушул кыргыздардын аябай окшош да. Анан ошондо сиз таасирленип жаздым деп атпайсызбы? Азыр ошол Гамзатовдун Дагестаным китеби менен сиздикини эмне айырмалап турат? Эми окшоштук жактарын айттыңыз. Мисалы, биз дагы келгенде ушундай бирөөлөргө белек кылганга жакшы экен кыргыздар тууралуу жөнөкөй нерселер деп. Айырмалары дагы эмне менен айырмаласа болот? Кызык жери, мен интернетте Гамзатовдун кызы менен досмун. Экөөбүз жазышып турабыз. Анан Гамзатов кайтыш болгондо мен некролог жазып ошол жака жибергем. Гамзатов эң кызык жери, Гамзатов биздин айылга келген экен. Алы Токонбаевдин 60 жылдыгындабы. Аны ошо айылда аксакалдар айтып берет, биздин Көйрөк деген жайлоого барган экен. Сиз тоолорду айтып атпайсызбы? Кавказдын тоолору кыргыздын тоолоруна караганда бул бөксөлө тоолор да. Анан Көйрөк деген жерде, Жая деген жерде отуруп алып кайнак ичиптир. Анан кийин Гамзатов сурады дейт, биякта кишилер канча жашайт деп. Анан 70 жаш, 80 жаш, ушундай жерсе да киши өлөбү деп айтыптыр. Карабайсызбы, улуу Гамзатовдун баасы. Эми Гамзатов бул Совет дәврүндагы бир 4-5 Гамзатов, Кугултинов, Кайсынгулиев, Тажиктин кыйын Мамын Канабат, Алы Токонбаев, Чыңгыз Айтматовдор, СССРдин өзүнчө бир эпопеясы эле да. Руханий политбюросы эле да. Ал деңгээлде биз жете албайбыз. Гамзатов тыкы нукура көркөм тилде жарылдырылган.
А мен бүгүнкү окурманга ылайыктап саясий публистикалык көркөм тилге салганга аракет кылдым. Анын өзгөчөлүгү бул китептин бир эле сүрөт искусство музейи барго. Ошол жакта кыргыздын сулуу кыздарын, алпейим кийимдерин, ажайып тоолорун, укмуш боз үйлөрүн, ала кийизин, туш кийизин даңазалаган не бир кооз сүрөт болсо, живопись бүт ушу китепке киргиздим. Кыргыздын бул эми сүрөт көргөзмөсүнүн китеби да болсо болот. Ал авторлорго айттым, эми сиздерге мен калем акы бере албайм, бирок ушу китептен бирден берип турам деп. Мен ошол авторлордун сүрөттөрүн дүйнөнүн бир 50-60 өлкөсүнө даңаза кылдым деп айта алам да. Жакшы. То есть бул китептин автору жалгыз мен эмесмин. Ошол сүрөтчүлөр да бул китептин авторлору. Анан сиз эмгек жолуңузду журналисттик кесип менен баштагансыз, журналистсиз. Бирок андан кийин ушул саясатка аралашып, анан туңгуч президент Аскар Акаевдин маалыматтык саясатын ушул 90-жылдардын аягында башкарып турдуңуз, маалыматтык саясатын жүргүзүп турдуңуз. Анан эми ал кез менен салыштырганда ал убакта маалыматтын дефицити бар болчу да, маалымат алуу кыйын болгон, интернет жок болгон. Азыркы убакта тескерисинче көңүл бурдуруунун дефицити бар да. Мисалы, сиздин маалыматыңыз өзгөчөлөнбөсө, анда бул көп маалыматтын арасында байкалбай каласыз, же болбосо ошонун арасында сиңип кетет. Анан мындан улам сизден сурагым келип турат, ушул могул акыркы окуяларда дагы президенттин маалымат саясатынын чабалдыгынан кандайдыр бир ушул окуяларга таасир берди, президенттин маалымат саясатынын чабал жүргөндүгү деп. Анан ушул сизден сурагым келгени, мындай президенттин маалымат саясатын жүргүзө турган адам азыркы заманда кандай сапаттарга ээ болуш керек? Биз ошол учурда шериктеш мамлекеттерден биз биринчи болуп 5 жыл бою ар дүйшөмбү күнү саат 11-де кабар агенттигинде маалымат берчүбүз. Журналисттер эмне керек? Ар бир указы, визити, кадрдык дайындоосу, мыйзамдар, коомдогу эмне талаш маселе, ошо боюнча бүт журналисттер ошол жактан кабар Кыргызстандын маалымат ордосу болчу. Экинчи, бир жылда 2 жолу түз эфирде журналисттер менен маяк курчу. Эч жасалмалыгы жок. Сын маселеби. Биринчи, кандай касиет керек? Ал учурда бөлөкчө доор эле. Себеби биз президент Акаевди гана эмес, ошол учурда Кыргызстанды дүйнөгө таанытабыз деп ошондой озипаны койгонбуз. Мисалы үчүн Манас Минге бир 60-тан ашык эл аралык журналисттер келген. Ошол бир жума жүрүшкөн. Ошондо жаңы биз эркин мамлекет болуп бутка тураттык эле. Ал убакта мекенчилдик сезим өзгөчө болчу. Ошондо мен журналист болуп жүргөндөгү айлыгым пресс кызматка келгенден 2 эсе көбүрөөк болчу. Эгерде ал жагын ойлосок да. Анан ошол доордо кандайдыр бир патриот адамдар көбүрөөк иштечү да. Азыр эми доор такыр өзгөрдү. Биринчиден баары ачык айрым болуш керек. Экинчиден шамдагай болуш керек. Үчүнчү, журналисттерди апайысалык эмес деп бөлбөш керек. Апайыса болгон жерде таандыштык болот. Ал да кыргыздын жигити. Бирок азыркыларга биздин учурубузда бирин экин эле апайысал кесип бар эле. Кээде Асаба, кээде Кыргыз руху, бир эле эркин канал бар эле Пирамида. Азыр болсо дээрлик ар бир саясатчынын өзүнүн бир сайты бар да. Баарыбыз бир эле нерсени ойлонушубуз керек го дейм. Журналистиканын тили агрессивный болуп кетти. Азыр социалдык тармактарда кыргыздын тили өтө орой, кыска, ширин эмес, кээде уят сөз кошулган тил болуп кетти да. Бул кыргыз тилине карата чоң сокку. Экинчи, комментарийлерди карасаңыз, жашынып алып, өзүнүн жүзүн ачпай, кимдир бирөөнүн буйрутмасы менен адамды жамандоо. Фейк. Бул көбү түшүнбөй атышат да. Бул мусулманчылыкта да, кыргызчылыкта да, адамгерчиликте да жаман сөз айтуу бул адамды жамандоо жана арам иштен эч айырмасы жок. Адамдын биз биринчи өмүрү кымбат деп атпайбызбы? Жок, адамдын кадыры кымбат. Кээ бирөө тиги кадыр үчүн жанын берет да. 50-60 жылга чейин түз жүрсөм жакшы ат калсын мен деп. Анан кимдир бирөө келип атып эле башыңан төмөн карай жугунду төгүп атса, бул адамды ренжитет. Бирок ошентип бирөөлөрдү жамандап жүрүп, мындай жакшы болуп оңуп кеткен журналисттер көргөн жокмун. Тилекке каршы да.
биз ошо Айтматовдун тилин, Манастын тилин бүгүн ушактын тилине айлантып койгонубуз эң өкүнүчтүү да. Азыркы кыргыз журналисттеринен үлгүлүү, нукура кыргыз тили менен жазган 3-4 эле адамдарды билем да. Шайлабек Дүйшеев жазат, Нуралы Капаров жазат, радиода мен Элмира Ажыканованыкын көбүрөөк окуйм да. Анан улут үчүн күрөшкөнүбүз кайсы? Анан 40-50-ге келип бала бакыра күтүп, небере күтүп, кылган ишиң бөлөк бирөөнү жамандоо, ушак айтуу болсо, бул жигитчилик да эмес, бул адамгерчилик да эмес. Алардын ким экени баары билинет, ал убактылуу эле болгону ошол адамдын кадыры арзандап кетти да. Андай жерде кандайдыр бир улуттук урунттуу, олуттуу жетишкендиктерге умтулуу өтө кыйыныраак. Биз майдаланып кеттик. Биз Айтматовдун доорунда жашадык деп мактанат элек. Азыр майдаланган, көрө албастык, жакшы сөздөн мурун жаман сөз айтууга умтулган. Анан эң кызыгы бирөөнү жамандап койгонун баатыр сезип калган доордо жашап атабыз да. Билбейм мунун аягы эмнеге алып барат. Анан эми ушул саясий суроолорго келсек, сиз парламентаризмден колдогон бир саясатчы катары билебиз. Анан бирок азыркы учурда өлкөдө ушул баш мыйзамды өзгөртүү боюнча тема актуалдуу болуп атат. Анан учурдагы президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдагы ушул элдин талабы бул азыркы конституцияны өзгөртүү керек. Биз мындай реформага барышыбыз керек деп айтып атат. Анан ушул сиздин буга көз карашыңыз кандай? Чындап эле азыр бизге баш мыйзам тоскоол болуп жатабы? Анан негизи парламентаризмден биз кайра президенттик башкарууга кайтканыбыз кандай? Биринчиден, Путин президент болгонуна 20 жыл болду. 20 жыл болгондон кийин гана даап өзү юрист. Конституцияга 4 өзгөртүү киргизди. Ал конституцияны өзгөртпөй туруп мамлекетти өзгөртүп койду. Демек, конституцияны өзгөртүш керекпи? Сөзсүз айта албайм. Бирок биз өзгөрүшүбүз керек. Биздин мамлекетке болгон мамилебиз. Пандемия кризис көрсөттү го. Көп дүйнөдөгү дөөлөттөр, баалуулуктар өзгөрдү. Мурун баягы адамда эгоисттик сезим күчтүү болсо, азыр социалдык тилектештик, бири-бирине боор тартуу. Пандемия учурунда көрдүк го, Кыргыздын жарандык активисттери акимден, министрден мурун чуркап барып бири-бирине жардам берген. Мындай элден айланса болот. Парламентаризм боюнча бирөө айтып атат, кыргыздар парламентаризмге даяр эмес деп. Парламентаризм кыргыз бийлигинин булагы болгон. Кыргызда хан, каган, падыша жалгыз эчтеке чечкен эмес. Согуш учурунда гана кол башчы чечкен. Тынчтык күндөрү көбү билбейт. Мен байыркы кыргыздардын мыйзамы деп Каганат деген китеп жазгам. 40 мыйзамы. Кандай болгон? 40 уруудан бирден өкүл шайланган. 40 жаштан өткөн киши гана өкүл болот. 40 уруудан шайландыбы? 40 боз үйдей тегеректен турат. Анан бакшыда эме болбойт да, жана саясий, муну жаман көрөм, муну жакшы көрөм деп. Көзүн жууп айланып туруп таяктыр ыргыткан. Кимине тийсе ошол падыша болгон. Калыстык да. Кийинки деле ошондой. Анан бүт маселени мына кеңешип кескен бармак оруп айт, жете өлчөп бир кес, баш кесмек бар, тил кесмек жок деген бул парламентаризмдин кодекстери да. 1826 жылы ушу чүйдө Бир Булак деген айылда сот болгон экен. Ошону Козлов деген орустун окумуштуусу иликтеп айтып атат. Ошол доордо Россия биз сотту кыргыздан үйрөнүшүбүз керек деп. Демек парламентаризм, калыс сот, элдик бийлик ошондо болгон. Аякта бий менен бай элге аралашып жашаган. Бизде жетимдер үйү болгон эмес кыргыздарда. Түрмө болгон эмес. Карлар үйү болгон эмес. Биз бири-бирибиз менен аралашып гармония болуп жашаганбыз. Тең жашаганбыз. Сырттан душман келгенде кол болуп, войска болуп бириккенбиз. Тынч күндөрү горизонтально. Жана өзүн өзү башкаруу ошондой болгон. Могу пандемияда өзүбүздү өзү башкардык го. Өкмөт жардам бере алган жок, аким жардам бере алган жок, министр жардам бере алган жок, криминалдар жардам бере алган жок. Эл табигый лидерлер сурулуп чыгып, бир Анжелика деген кызга рахмат. Байкуш кыз ошо орден берсе астык кылат да. Өзү
ушунчалык назик болсо да баатырлар кылбаган ишти кылды. Элди көтөрүп канча адамдын жанын сактап калды. Ошонун жанын сактай турган канча министр айлык алып отурат, канча аким айлык алып отурат. Мына ошондой адамдар бүгүнкү күндүн үлгүсү болуш керек. Үчүнчү парламентаризм боюнча. Мен бул боюнча иликтеп 2007 жылы Бакиев президенттик башкарууну күчөтөм деген статьям бар. Ошол актуалдуулугун бүгүн да жогото элек. 5 мисал. 93 жылы дүйнөдө 130 президенттик өлкө болгон. Азыр 40 жоголду парламентке. Экинчи, тескери парламенттиктен кайра президенттикке барам деген дүйнөдө 3 өлкө бар. Үчөө тең Африкада. Гана, Сенегал, Уганда. Алардын 90% билими жок. Биз дүйнөлүк илимий ачылышка катышкан элдерденбиз. Иса Акунбаев деген окумуштууларыбыз болгон. Үчүнчү жагдай, дүйнөдө 43 өлкө чыныгы демократиялык деп эсептелет. Ошонун 38-и жылан парламенттик. Акыркы негиздеме 3 тарыхты карайлы. 2005 5 эл адам депутат болбой калды оппозицияга. Роза Отунбаева, Бакиев, Атамбаев, Жакылбек Жапаров, Рошан Жээнбеков. Бешөөнү бийлик депутат кылбой койду. Бешөөнүн шайлоочулары ызасы менен келип ак үйдө алды. 5 эле киши депутат болбой калгандык үчүн. Калыстык кетти да. 2010, 2008-де оппозициянын бар Атамекен менен барды. Анын ичинде Байболов, Текебаев, Болот Шер, Темирсариевдер бар. Өттү. Бирок оштон нөл жете алган жок деп бийлик кайра калпсыздык кылды. Ошондон нааразы болгон эл, бук болгон эл 2010-жылы Бакиевди угуп чыкты. Бир партия калыстык эмес кылгандык үчүн. 4-чү октябрда окуя, бул конституциялык кризис эмес, бул коррупциялык кризис. Акчага сатып алгандык үчүн 7 партия, Атамекен, Реформа, Республика, Иман Нуру, Бирбол биригип эл көчөгө чыгып кетти да. Эми азыркы бийлик айтып атат. Жок, 45 эле депутат болот дейт округдан. Мисалы үчүн бир мандаттуу да. Биз килеген партия болуп күрөшүп бийлик менен. Ошондо да сынып калып атабыз. Бир адам күрөшө алабы бийлик менен? Бийлик менен күрөшпөсөң, бийликти ооздуктап турбасам, эртең эле көйүп кетет. Экинчи, партиялык тизме менен 45 адам келет дейт. Анда бийликтики гана келет. Эгерде азыр 7 партия өтпөй калып, төңкөрүш болбодубу? Кийинкиде 30 партиянын 29 өтпөй калат. Көчөгө келет да. Бул алдын ала билсе болот төңкөрүш болорун. Ушул конституция өтөөрү менен мен саясатчы эмес, мен политолог, саясат тануучуга айтып атам. 1,5 жыл убакыт берем. Эгерде ошондо конституция өтсө, 3-чү, бүгүн Туркменистандын конституциясын окудум. 50 депутат бар экен, аз кишини башкарыш оңой да. Анан 2500 курултайчысы бар экен. Халк маслихаты деп коет экен. Ал 2500 адам бийлик чогултат, анан бийликти мактап, кол чаап, трибуна сүйлөп берет да. Ал профессионалдык парламент боло албайт. Биз туура Түркменистандын жолунда баратышат азыр. Ошол жана курултай кылабыз дегендер. Курултай мурунку доордо ал башкача болгон. Ал чыныгы лидерлер келип, бир жыйын дөбөдө эмдиги жылы кантип коргонобуз чекти. Жайлоону кантабыз деп бир түйүндүү маселелерди кеңешип кайтышкан. Ошондуктан эсиң барда этегиңди жап деген кыргыздын макалы бар. Азыр кимде ким Кыргызстанда басма сөздү ооздуктайм десе, оппозицияны куугунтуктайм десе, парламентаризмди муунтам десе, граждандык коомду муунтам десе, түздөн түз катастрофага барат. Себеби ушул 4 күч коомду өнүктүрүп атат. Биздин коңшу өлкөлөрдө Казакстан, Өзбекстан, Тажикстанда бийлик күчтүү. Бизде бийлик аз, бизде эл күчтүү. Ушу элдин күчүн, энергиясын, билимин тескерисинче мамлекетти өнүктүрүүгө пайдаланыш керек. Эмнече биздин жеке сектордо бизнесмендер күчтүү? Кыргызстандагыдай курулушчу Орто Азияда жок. Кыргызстандагыдай кафе, ресторан же сувенир жасаган ишкана СНГде жок. Демек аларга эркиндик берет да бизнесте. Эми саясатта эркиндик бербейлиби? Бир эле мисалды айткым келет да. СССРдагы саясатчылар Брежнев, Черненко, Андропов, Горбачевден башкасы. Дүйнөлүк саясатта алардын өмүр баяны реформатор катары окутулбайт. Себеби алар эл шайлаган эмес, политбюро келген. Германияны карайлы. Аденауэр, Людвиг Эрхард, Коль, Шрёдер,
Меркель кимиси келбесин дүйнөлүк реформатор катары окутулат. Себеби алар кармашып жүрүп, жеңип лидер болду да. А кармаша турган аянт бул парламент. Же Американы алалы. Катардагы депутат Обама президент болду. Себеби парламентте ат жабышта жүрүп, бышып көндү да. Кече Байден Катардагы депутат. 5 жылкы депутат болуп, президент болду. А эгерде парламентаризм болбосоң, болочок лидерлер кайда өсөт? Кантип өсөт? Эл көрүп туруш керек да. Тескерисинче, элди туура түшүндүрүп, булар айтат атпайбы, 90ды кылып коебуз, 80ды кылып коебуз. 30 кылсам десең дагы эл ой туура кылат, аз кылыптыр дейт. Элге туура түшүндүрүш керек. 120 эмес. Мына бизден экесе эл аз, Грузия, Армения, Молдовада көп 150 депутат. 130 кылып койсо Кыргызстанда. 150 болсок, Кыргызстанда эч жакта төңкөрүш болбойт. Эч жакта төңкөрүш болбойт. Жана сыртта төңкөрүш кылам деген парламент ичинде болот. А дегенде парламентаризмден өсүп өнүш үчүн убакыт керек. Биздин өзгөчөлүгүбүз, биз Орто Азияда парламентаризми жок өлкөлөрдүн ортосунда турабыз да. Жалаң какыраган таштын ортосунда гүлдүн өсүп чыгышы кыйын го. Ушундай да. Анан кийин эгерде 150 депутат кылып койсок, парламенттин башында урушат, кырылышат, элдин ачуусуна тиет. Ошентип отуруп, анан табигый лидер өсүп чыгат ичинен. 4-5. Бул жерде сөзүңүзгө аралжы агай, мисалы сиз айтып атпайсызбы, бизге 150 кылса деле жарашат депчи. Бюджетти көбөйтпөй туруп, азыр биздин бюджет 750 миллион сом. Президенттин жан сакчыларына 400 миллион кетет. Президенттин жан сакчыларына 60 депутатты баккан акча кетет. А бир президентке 210 депутатты баккан акча кетет. Силер кимден көбүрөөк пайда келет атасыңар? Депутат маселени чечпесе да айлыгы бар эл менен жолугуп атпайбы? Депутат маселени чечпесе да ар кыл маселеди айтып атпайбы? Депутат маселени чечиш үчүн дагы биз дагы бир эки шайлоо керек. Ошол агай сөзүңүзгө аралжы. Мисалы эми ушу парламентаризмди элге туура түшүндүрүш керек деп атабыз, бирок ушул парламентаризмди элге туура эмес элдин туура эмес кабыл алышына ушул депутаттар өзү дагы күнөөлүү болуп калды. Себеби мисалы сиздин эле мисалыңызда сиз 2010-жылы Ар намыс партиясы менен парламентке келгенсиз, 2015 Ата мекен менен келдиңиз, ал эми 2020да сиздин мекеним Кыргызстан менен шайлоого барат деп, бирок кийин тизмеде көргөн жокпуз, анан сиз катышпайм деп айттыңыз. Мисалы ушул мисалдар элдин көңүлүн житип койгон жокпу? Элге бар бир да кайсы партия менен барса болду, тиги Кытайдын бир макалы бар го, ак үйбү, кара үйбү бар, сүт берсе болор. Мындай. Биринчи мен бир да партия мүчөсү эмесмин. Эгерде менин шайлоочум, саясий салмагым жок болсо, менин эч ким сүйлөшпөйт. Мен кимге керегим бар? Эгерде электоратым жок болсо, өтпөй турган болсо. Черчилль 8 жолу депутат болуп, 7 жолу партиясын алмашкан. Аны айткан, мен партиямды алмаштыра берем. Бирок эч жакта мамлекетке болгон көз карашымды алмаштырбайм деп. Футбол деле ошондой го. Мыкты футболчу болсо, бүгүн Ювентусте ойнойт, эртең Атлетикте ойнойт. Кеп анда эмес. Бул партиялык курулуш системасында азыркы депутаттардын деле 70% мурун бөлөк партияда болчу. Партия бул компромисс, сүйлөшүү, диалог менен чечилет. Анан өзүң пикирлештериң болот. Өзүңгө ылайыктуу болот. Мисалы үчүн өтпөй турган партиянын мүчөсү болсом, отура берем мен ушул партиянын мүчөсүн өтпөсө дагы. Бул прогресс, бул эволюция. Ошондой сүйлөшүлө жүрүп, аягында Америка экеле партия болуп калат. Азыркы Эрдоган, Турциянын президенти, менимче 3-4 партиясы муну бийлик алып келген. Бул конкуренция болуп атпайбы? Бул табигый процесс. Кеп анда эмес. Кеп ошол келген партия жанагынтип акимге, деканга, райондук прокуроруна чейин талашпаш керек деп. Биз эмнеден жаманаттуу болдук? Биринчи табигый жаманаттуу болгонубуз, сиз күн сайын министр саат канчада келет көрбөйсүз. Канчада кетет көрбөйсүз. Мүмкүн кабинетинде уктап атат, мүмкүн кофе ичип атат, мүмкүн досу менен карта ойноп атат. А депутат витринада тургандай. 120 депутатты түп-түз келип, 8'de алып келип, 5'ке чейин минут отургузуп дегеле мүмкүн эмес. Кээде депутат катышпаса да, комитетте катышат, фракцияда катышат. Биз ошого көнүшүбүз керек. Кеп депутаттын катышканда эмес, кеп сапаттуу мыйзам кабыл алып атат ошондой. Журналисттердин 98% бизди сындайт. Тигинтип койду, минтип койду, кыйшып отуруп койду, күлүп койду деп. Бизди мыйзамдын сапатын эч ким сындабайт. Биз мыйзам жазганы келип атабыз. Мүмкүн ошол мыйзамды депутат Россиянын мыйзамынан көчүрүп алды. Мүмкүн бул мыйзамдан дегеле эчтеке өзгөрбөйт.
мүмкүн бул мыйзам тескерисинче зыянын тийгизет. Коом өзү даяр болуп атпайбы? Ал үчүн айланып келип эле парламенттин биз өз элибизде кадырыбыз анча болбогон менен 2014 жылы Орто Азия мамлекеттеринен биринчи болуп Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясына мүчө болуп өтпөдүкпү? Орто Азияда эч ким жок да. Азыркы парламент биздин шайлоочулар ушул доорго байланыштуу бизди баягы кыжырланып жаткан менен мен Кыргызстандын ошол межпарламенттик ассамблеясынын катышкан мүчөсүмүн. Эл аралык парламент ордосунда эң мыкты депутаттар ошол эле Бекешев, ошол эле Аида Касмалиева, ошол эле Жанар Акаев биздин депутаттар. Чет жерге барганда Кыргызстанды уят кылышкан жок. Эмне үчүн аны айтпайбыз? Анан кийин жанагындай кырдаалда элдин кыжыры келип атканы туура. Себеби биз күнүмдүк маселеден башка 3 олуттуу маселени чече алган жокпуз. Биринчи, Атамбаев 16 жылы конституциялык эмес конституцияны сунуш кылып атканда парламент сынды. Экинчи, 10 жылдан бери чечилбей келаткан сот реформасын чече алган жокпуз. Үчүнчү, акыркы чакырылыш кумтөр маселесин чече алган жокпуз. Ошон үчүн элдин пикири негиздүү. Эмне үчүн жанагындай аткаруу билгенен көз каранды? Себеби депутаттардын бир 70-80%-ынын өзүнүн жеке бизнеси бар. Анан алар каршы сүйлөп койсо, каршы добуш берип койсо, бул бизде традиция болуп калган, бийлик барган бизнесин текшерет да. Ошон үчүн бизнестин жолу өзүнчө, парламенттин жолу өзүнчө, саясаттын жолу өзүнчө болуш керек. Анан ушул жана Мекеним Кыргызстан партиясына сизди ким чакырды эле, кандайчалар менен көз карашыңыз туура келип калды? Ал жакта биздин парламенттен 7-8 депутат мүчө болуп өткөн, сүйлөшүүлөр жүргөн. Аны менен эмес бөлөк партиялар менен дагы сүйлөшүүлөр жүргөн. Бирок ошол учурда жана пандемия болуп калды, мен да ооруп калдым. Анан кийин бүт сүйлөшүүлөрдү токтотуп, ден соолук менен алек болгонго маанайым келген жок. Мындай чоң деле бөлөктөр менен мындай бир келишимде болгон жок, ача пикирде болгон жок. Мен саясий сүйлөшүүлөрдү токтотуп, ден соолук менен алек болгонго аракет болдум да. Анан эми сиз 20 жылдан бери, ошо 20 жылдан ашык саясатта жүрөсүз. Эми алдыда бул мөөнөтүнөн мурда өтө турган президенттик шайлоо турат. Ага старт берилип, азыр бир канча кандидаттар арыздарын тапшырды. Анан ушул эми буга чейинки президенттик шайлоолордон бул шайлоонун айырмасы эмнеде болот? Биринчиден, азыркы бийликтин эң чоң күнөөсү биринчи парламенттик шайлоо болуш керек эле да. Кээ бир айтып атпайбы, 40 чет өлкөдө парламенттик шайлоо жылдырылды деп. Ооба, жылдырылды. Бизде бирок экинчи тайм жылдырылып атпайбы. Мындай да, футболдун биринчи матч бүгүн болуп, экинчи таймы майга жылдырылбайт да. Бүтүрүш керек болчу да. Мунун экономикалык кесепетин көбү сезбей атат. Мен эл аралык комитеттин мүчөсүмүн. Бизге бир келишим келип, министрликтен, өкмөттүн аппаратынан, жогорку кеңештен, комитеттен, фракциядан, жогорку кеңештин жыйынынан өтүш үчүн дүйнөлүк банктын эсеби боюнча бир мыйзам 8 айдан 12 айда өтөт экен. Тажикстанда 4 айда өтөт экен. Демек, азыр эл аралык келишимдер токтойт. Жаңы парламент келмейин дүйнөлүк банк, Европа банкы бербейт. Парламент майда шайланып келсе, сентябрда иштеп баштайт. Ал келишим 8 айда өткөнчө 2022 жылдын апрелинде гана ошо каражат келиши мүмкүн. Ал каражат келгенден кийин 7 ай тендер болот. Демек, биз быйыл келе турган эл аралык финанс уюмдарынан анын жарым-жартылай грант, жарым-жартылай кредит 2 жыл артка кетирдик да. Бул болжолу $700 миллион. Бүгүн бюджетте биз $400 миллион дефицитте атабыз. Эмдиги жылы мындан да өсөт. Ушул темп менен биз 2019 жылдагы экономикалык көрсөтүккө жетиш үчүн дагы 3 жыл керек. Биз 2023 жылы гана 2019 жылдын деңгээлине жатабыз. Бүгүнкү бийлик ушуну таптакыр түшүнбөй атат да. Булар парламенттик шылдырууну аржылдырган жок. Булар легитимдүү бийликтин келишин. Бизге келе турган инвестицияны аржылдырды. Легитимдүү бийлик турукташмайын инвестиция келбейт. Ал эми 10 январдагы шайлоо биринчиден 4 октябрдагы шайлоодон сабак деп ойлойм. Антип зордоп добуш бердирмей, акча менен сатып алып добуш бердирмей, баягы арам акча аш болбойт деп коет го. Акыры көрдүк го. Канча адамдардын акчасы кетти шайлоого. Ал үзүрүн берген жок. Президенттик шайлоодо ошондой болуш керек.
негизинен дүйнөдө шайлоо деген эмне? Бул лидер менен ортосундагы, долбоордун ортосундагы жана программанын ортосундагы атаандаштык. Лидердин интеллектуалдык деңгээли эң ириде, адамгерчилик деңгээли, саясий деңгээли аныкташ керек. Биздегидей жанантип 2000 сом берип добуш бердирткен аз эле өлкө бар, билбейм, Африка өлкөлөрү болсо. Дүйнөдө дебаттар менен бул саясий атаандашуу менен ченелет. Ошондо адамдын деңгээли, чечендик өнөрү, интеллектуалдык дүйнөсү, адамгерчилиги, жан дүйнөсүнүн кенендиги бүт сыналат. Биз ошого даярбызбы? Же баягыдай эле кээ бир райондордо криминалдык элементтер келип көзөмөлдөйт. Акча берет, бийлик иштейт. Андай болсо дагы эле андай элибиздин шору. Кайра ошо менен келген адамды кетире албай да 2-3 жыл өмүр өтөт. Кайра артка кетебиз. Азыр коңшу өлкөнүн баары Тажикстанда не деген завод фабрика бар. Өзбекстан айтпай эле коеюн. 8 жыл граждандык согуш болгон Тажикстан, ошондо 7 миллиард долларлык чыгым келген. Азыр бизден ашып кетти. Ленинабад областынын экспорттук көлөмү Кыргызстандын экспортунан ашып кетти. Согуш болгон өлкөдө. Мен Казакстан, Өзбекстанды айтпай эле коеюн. Ошон үчүн баягы тышкы дүйнөнү карап биз кичине уялышыбыз керек. Биздин демократия бизге дивиденд берчү учур келди. Анан атаандаштарга мен мындай бир ушул принциптерди ким жеңбесин мамлекеттүүлүктү сактап калышыбыз керек. Ким жеңбесин биз конституциянын үстөмдүгүн сактап калышыбыз керек. Конституциялык реформа ал жанагы караң түндө каман күркүрөйт болбой, тынч убакыт өткөрүш керек. Эмоционалдуу учурда эмоционалдуу конституция колдонулат. Бүгүнкү күндүн мүнөзү ошол жака түшүп калат. Бизге сабырдуу конституция кабылдаш үчүн сабырдуу мезгил керек. Мүмкүн 22-жылы шашпай, бүт саясий күчтөрдүн катышуусу менен, граждандык коомдун катышуусу менен, эксперттердин катышуусу менен, мүмкүн Венеция комиссиясынын өкүлдөрүнүн оюн билүү менен өткөзсөк болот. Бирок ошо конституция өзгөрөөрү менен Кыргызстанга бир керемет жашоо келет дегендерге айтам, жок. Керемет жашоо биздин жан дүйнөбүздө. Биз бири-бирибизге болгон мамилени, мамлекетке болгон мамилени, тарыхка болгон мамилени өзгөртмөйүн, мамлекет өзгөрбөйт. Мамлекет биз. Биз өзүбүз өзгөрмөйүн, мамлекет өзгөрбөйт. Анан ушул сиздин кесиптешиңиз Садык Шернияз мырза дагы президенттик шайлоого катышуу үчүн арызын берди. Анан маданият өкүлүнүн ушул шайлоого катышып атышы, демек өлкөдөгү саясий кризис маданият өкүлдөрүнүн дагы мындайча айтканда ойгонуусуна же болбосо ушундай саясий жарышка түшүшүнө түрткү болду деп эсептесек болобу? Демек ал татыктуу талапкер, мен ийгилик каалайм. Анын мындай маданияттагы сиңирген айтыш коомундагы кинодогу эмгектери көп. Мыйзам чыгаруу жагынан да өзүн көрсөтө алды. Мен ойлойм, татыктуу талапкер болот деп. Анан ушул бизге келген конокторго дайыма мен өзүм үчүн дагы жана биздин угармандар үчүн дагы ушул руханий азык болсун деп кандай китеп окуп аттыңыз эле деп сурайм. Бирок сизге кандай китеп окуп аттыңыз деп сураган бир аз туура эмес болуп калат. Сиз акыркы убакта ушул кандай эмгек жазып атасыз деген суроо туурараак болуп окшойт. Бар, бирок эртерээк айткым келбейт. Кээде баштап коюп, кээде таштап коюп. Мен Алтай, Эне Сай, Хакасия, Тыва жакты баардыгы 7-8 жол кыдырдым. Мен ошол жактан ата бабанын байыркы жер экенин сезем, энергетикасын сезем, руханий аурасын сезем, жан дүйнөмө салат. Ошондо мен тарыхый бир фактыларды чогултуп жүрдүм. Мисалы үчүн Хакасияда көлдүн аттары азыркыга чейин Кош көл, Алтын көл, Ит көл, Туз көл, Кан көл болуп кете берет. Азыркыга чейин кыргызчада. Анан ошол улуу тарыхка байланыштуу бир долбоор бар. Качан бүтөт билбейм. Кээде таштап коем, кээде баштап коем, кээде саясатка алаксып кетем. Балким ошол келечекте балким окурмандарга тартуу кылсамбы деген ниетим бар. Анан сиз ушул маектериңизде айтып жүрөсүз, мисалы мусулмандын 5 парзы болгон сыяктуу эле кыргыздын дагы ушул 7 оз уйпасы бар. Ушуну биле жүрүшүбүз керек деп, анан биздин маегибиз да аягына чыгып бараткан экен убакыт. Ушул сизге акыркы сөздү берейин. Ушул 7 оз уй кыргыздын 7 оз уйпасы деген бул эмне? Ушуну менен жыйынтыктасак. Ар бир мусулман дүйнөнүн кайягында жашабасын 5 парзын билет.
бирок кыргызды кыргыз кылып турган, дүйнөдө таанытып турган, өзгөлөрчө өнтүп турган бир 7 озуйпасы бар. Ошол озуйпаны аткарбасаң да болот, бирок аткарсаң сен өзү кыргыз катары мындай канагат алып каласың да. Мисалы үчүн кыргыздардын өзүбүздүн айылды элестетели, 90% түндүктү көрөт, түштүктү көрө элек. Мисалы үчүн мен Чүйдөмүн, Кайыңды деген айылдан. Түштүк эмес 98% талашты көрө элек. Манастын ордосу дейбиз. Ошону парс кылып албайлы, өмүрүм өткөнчө таласка барып бир кой союп, Сулайман тоого бир кой союп. Жөпчүнөкей эле ар бир кыздын үйүндө бир комуз, бир калпак турсун. Символ да. Бул жөн гана символ эмес. Ошону баштасаңыз, бизде комузду чыгара турган 30 фабрика пайда болот. Калпакты чыгара турган 1000 жумуш орун пайда болот. Үчүнчү, үйдө китебиңиз турса, Айтматовдуку, Манастыкы, Төлөгөн Касымбеков, Түгөлбай Сыдыкбеков, Алыкул, Алы Токонбаев, Шалебек Дүйшеев деп болот. Ар бир кыздыгына туруш керек экен деп, эртең ошону мен сизге, сиз да бөлөнү белек кылып бере баштайсыз. Китеп өндүрүшүндө бир жүздөгөн орундар пайда болот. Анан кийин да бир нерсени кылдым. Ар бир кыргыз баласы бирден жылкы күтсө деп. Макул, туура айтасыз, сиз шаарда жашайсыз. Бирок айылда тууганыңыз, досуңуз, классташыңыз, бөлөңүз бар да. Ага бактырып койсоңуз, бул орусча айтканда сиздин капиталовложениеңиз, капитал салыңыз. Акча керек болгондо сата коесуз. Балаңызга энчилеген. Ошондо азыр бир жылкы бир ауйду машинесинин баасы. Ауйду машинеси бар адам бүгүн орто жаша, ортоңку класс. Демек Кыргызстанда жок дегенде 3 миллион жылкы пайда болот. Оруп туруп калат, жылкысы бар адам кедей болбойт. Аны эртең сатып уяласыз, же айылда жер айдайсыз да. Ар бир байлык болуш керек да. Ушул сыяктуу жөпчөнөкөй эле нерсени ар бирибиз аткарсак, анда биз партия болуп бөлүнбөйбүз. Жерге бөлүнбөйбүз. Азыр диний агымдарга да бөлүнүп кетти. Ошол жалпылыктар баарыбызды урут кылып, анда биз ошо менен ал жерде бар Манас китеби турсун деп. Эч ким каршы болбойт болуш керек. Ушунун баары эле жасалып жүргөн иштер. Ошону системага салып койсок, ошону аттуу баштуу кишилер мен ушуну кылдым эле десе, анда биздин улуттук дөөлөттөрүбүз бийик болот. Анан баарыбыз бир атанын балдары болуп чыга алабыз. Бүгүнкү жанагы булганч жашоо, фейктер менен бирибизди жамандаган, жаманатты кылгандар ыпыранда өзүнө өзү чыгып калат да. Ошондуктан мен элиме ошол арулукту каалайм. Ошол кыргыздын анан эң акыркысы ар бир кыргыз баласы, кыргыз кызы жаңы технологияны билиш керек да. Же IT технологияныбы, же сан ариптештирүүнүбү, же англис тилинби, ошондо биз жаңы байыркы улуу салт дөөлөттөр менен жаңы замандын жетишкендиктерин айкалыштырып беребиз да. Жана япондордукун дух ушундай да, вакен сасай. Японский дух европейское образование деп коюшат да. Биздики дагы Манастын духу жана бүгүнкү IT технологияны жетишкенин билген кыргыз 21-кылымда атаандаш доордо биз артта калбайбыз. 21-кылым бул акыл менен акылдын, курал жарактын, системалардын, товарлардын, кийимдердин гана эмес, маданияттын атаандаштыгы. Бизди эч ким аябайт, өзүбүздү өзүбүз аябасак. Ошол күргүчтөгөн доордо мына азыр жумасына 2ден улут жок болот. Жумасына 10 нерсе боюнча биз жок болуп кетпей, жүзүбүздү сактап, татыктуу тарыхты орду сактап, мамлекетти сактап калыш керек да. Жанагы 7 озуйпа ошонун пайдубалы. Эч өзгөрбөс, кемибес, улуу тоосу сыяктуу да, чеп сыяктуу. Канек агай, чоң рахмат кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн. Кадырман угармандар, жана бизде Facebook'та 24 TV аркылуу көрүп жаткан көрөрмандар, биз ушуну менен баарын сүйлөшөбүз программасын жыйынтыктайбыз. Биздин бүгүнкү коногубуз ушул саясатчы, депутат жана жазуучу, публицист Каныбек Иманалиев мырза болду. Ал эми эфирди мен Орозгүл Арстанова алып бардым. Кийинки эфирлерден жолугушканча саламатта калыңыздар.